Чогуу сайынабыз. Ырайымга жана сүйүүгө толгон биздин Кудай Ата. Жекшемби күнү бүгүн дагы бизди бардыгыбызды ушул саатта чогулткандыгыңыз үчүн жана сиздин сөзүңүз аркылуу бизди насаат сөздөрүңүз менен үйрөтүп жаткандыгыңыз үчүн ушул саатта ыйык руктун жетеги менен биз менен чогуу биргеликте болуп ар бир жүрөктү өзүңүздүн сөзүңүз менен жылытып акылмандуулукка бөлөп сиздин улуу эркиңизди туура айырмалап таанып билишибизге дагы жардам бериңиз. Азыркы учурда конференциянын биринчи съезди өтүп жатат. Ушул конференцияга катышып жаткан адамдардын баардыгы сизден алыстабастан түбөлүк өмүргө куткарылууга ээ болушуна өзүңүз иштеп жетектеңиз. Өзгөчө сизден суранарыбыз ушул сөздү күбөлөндүрүп баардык адамдардын жүрөктөрүнө жеткирип жаткан баардык адамдарга, насаатчыларга өзүңүз жардам бериңиз. Ошондой эле теңирдин ичинде баардык жашаган адамдарды даңктуу түрдө өзүңүз колдонуңуз. Ушул саатта биз менен чогуу болуңуз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Биздин даңктоо группасы аябай жакшы ырдашат окшойт. Сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Келиңиздер анда ыйык жазууну чөйгө ачабыз. Башталыш китеби 41 бөлүм. 41 бөлүм 40 аят. Башталыш 41 бөлүм 40 аят. Мен сиздерге окуп берейин. 41 бөлүм 40 аят. Сен менин үйүмдү башкарасың. Сенин сөзүңдү бүт элим угат. Бирок мен сенден тактым менен жогору турам. Ошентип фараон Жусупка мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем деди. Анан фараон колунан шакек мөөрүн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Үстүнө зыгыр буласынан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты. Анан анын өзүнүн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге таазим кылгыла деп жар салууга буйрук берди. Ошентип фараон аны бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып койду. Ушуга чейин жетиштүү? Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин конференция башталды, биринчи съезд өтүп жатат. Сиздерге дагы кызык болуш керек, ошондуктан маалымат менен бөлүшө кетейин. Экинчи күнгө карата статистика алдын ала регистрациядан өткөн адамдардын саны 11.246 адам. Ошол жерде регистрациядан өткөн адамдар 445, жалпысынан баардыгын кошкондо 12.213 адам катышып жатышат. Биринчи съезд башталар менен ушунчалык көп сандагы адамдар катышып жатышат. Дал ушул саатта азыркы учурда жакшы кабар сөзү айтылып жаткан учуру, ошондуктан жок дегенде бир жолу ичиңиздерден сыйынып койсоңуздар өтө жакшы болот. Ал эми бүгүнкү биздин токтоло турган темабыз башталыш 41 бөлүмдө бул Жусуп жөнүндө айтылган тема. Ошондуктан Жусуптун фараону жана Мусанын фараону деген темада сөз болмокчу. Жусуп Ыйса Машаяктын образын чагылдырган адам эле. Ошол себептен Жусуптун убагындагы фараон бир бөлүгүн карап көрө турган болсок, Кудай атанын образын чагылдырган болот. Ал эми Мисирден чыгуу китебиндеги фараонду карап көрө турган болсок, ал өтө анткор жана ушунчалык ачууланган фараон болгондуктан Мисирден чыгуу китебиндеги жазылган фараон ал шайтандын образын чагылдырат. Ошондуктан Жусуптун убагындагы фараон жана Мусанын убагындагы фараон экөөнү салыштырып, өзүбүзгө кандайча сабак насаат сөздөрүн ала алабыз, ошол жөнүндө ойлонуштуруп көрөлү. Ыйса Машаяктын образын Жусуп алдын ала чагылдырган жана көрсөткөн. Мисирдин убагындагы фараон ар бир айткан сөзүн карап көрө турган болсок, Кудай бизге кандай сөздөрүн айтат, ошонун баардыгы окшош сөздөр жазылгандыгын байкасак болот. Ал эми Мисир жерин башкарып жаткан учурдагы Мусанын убагындагы фараон бул шайтанды көрсөтөт. Мисирден чыгарган ошол чоң окуя бизди дагы Кудай шайтандын бийлиги астында жашап жаткан бизди куткарып алгандыгын дагы алдын ала көрсөткөндүгүн түшүнсөк болот. Андан сырткары Муса Мисир жергесинен Израиль элин куткарып алып чыккан учурда Израиль эли чындыгында Кудайдын уулдары гана болбостон, Кудайдын кошуундары же болбосо аскерлери катары айтылган. Эмне үчүн кошуундар же болбосо аскерлер деп айтылган? Анткени алар согушка чыгышы үчүн чакырып алынган эл болгондуктан, ошондой эле руханий жашоодо биз дагы шайтанга каршы согуш жүргүзүшүбүз үчүн дагы бизди куткарып алган деп айтсак болот.
Ошондуктан Жусуптун убагындагы фараон кандай образды чагылдырган жана бизге кандай тиешеси бар, ошол жөнүндө чогуу карай кетели. Башталыш 40-бөлүмдө. Кечиресиздер, 41-бөлүм 40-аятта: сен менин үйүмдү башкарасың, сенин сөзүңдү бүт элим угат, бирок мен сенден тактым менен жогору турам. Ошентип фараон Жусупка: мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем деди. Ушул образ так Ыйса Машаяктын образын чагылдырат. Жусуп атасынын эң сүйүктүү баласы элек. Ыйса Машаях дагы Кудай атанын сүйүктүү уулу катары келген. Жусуп өзүнүн бир туугандарынын жек көрүүндүсүнүн азабынан ал кулчулукка сатылган эле. Израиль элине Ыйса Машаях ушунчалык керемет сонун нерсе менен келди эле, бирок Ыйса Машаяктан баш тартып, аны айкаш-чыгачка кадап, өлүмгө чейин алып барышкан эле. Бирок учурунда Жусуп түрмөгө отуруп калган учурда дагы түрмөдөн Кудай аны дагы куткарып алат. Андан кийин бардык бийликти Жусуптун колуна берген эле. Жусуп 17 жыл бою Мисир жергесинде кулчулукта жашайт. Андан кийин жалган жала сөзү менен ал түрмөгө дагы түшөт. Зынданга отурса дагы, бирок ал жактан куткарылат дагы. Андан кийин фараон Жусупка кайрылып айтат: сен бардык үйүмдү да башкарасың, бүт элимди да башкарасың. Алар сага баш ийет, сенин айткан сөзүңдү угушат, бирок тактым жогору болот. Жусуп ошол убакыттагы Жусуп Ыйсанын образын чагылдырган. Ал эми фараон ошол учурда Кудай ата кандай экендигин, анын касиеттери жана сапаттары кандай экендигин көрсөткөн. Андан сырткары Муса, Мисирдин падышасы, ушунчалык мыкаачылык түрдө израилдыктардын үстүнөн үстөмдүк кылгандыктан чарчап чаалыккан учурунда аларды кыйнап, зордоп иштетип, бирок Израиль элин куткарып алыш үчүн Муса дагы ар дайым ошол фараонго кайрылып айтат. Кудай болсо 10 түрлүү жазасын жиберип отуруп, жыйынтыгында Израиль элин Мисир жеринен куткарып чыгарып алат. Ошондуктан Муса дагы Ыйса Машаяктын образын чагылдырат. Эмне үчүн? Анткени Муса аркылуу Кудай бүт кулчулукта жашаган Израиль элин Мисир жергесинен куткарып чыгарып алгандыктан. Мусанын убагындагы фараон аркылуу биз шайтандын образын көрө алсак болот. Ал эми Жусуптун убагындагы фараон аркылуу Кудай атанын образын байкасак болот. Башталыш 40-бөлүм 1-аятта. Ыйык жазууну окуп жаткан учурда, мисалы үчүн бир адам чагылдырылган болсо, анда Ыйса Машаякты толук кандуу чагылдыра албаса дагы, жок дегенде бир бөлүгүн чагылдырып, же болбосо бир бөлүгүн биз өзүбүз үчүн түшүнсөк болот. Кудайдын сапаттарын жана аткарган иштерин. Ошондуктан Мисир падышасы кандайча иштерди аткарган, ошол жөнүндө көрөлү 1-аятта. Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу өздөрүнүн мырзасынын, Мисир падышасынын алдында айыптуу болуп калышты. Ошондо фараон сарайдагы өзүнүн 2 кызматчысына, башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып, аларды сакчылардын башчысынын үйүндөгү Жусуп камалган зынданга каматып салды. Фараонго шарап сунуучу жана нан сунуучу ал падышанын астында күнөө кетиргендиктен айыптуу болуп калышат дагы. Андан кийин
Жусуп камалган зынданга чогуу камалышат. Жусупта күнөө бар беле же жок беле? Жусупта күнөө жок болсо дагы зынданда отурат камалып, бирок нан сунуучу жана шарап сунуучу экөө тең падышанын астында күнөө кетирген элек. Алар түш көрөт дагы, анан бирөөсү өлөт, бирөөсү тирүү калат. Бул эмне менен барабар? Жусуп Ыйса Машаяктын образын чагылдырган, Ыйса дагы күнөөсүз бул дүйнөгө келген. Жусуп күнөөсү жок эле зынданга каматылган сыяктуудай эле Ыйсада бир да күнөө жок болсо дагы. Бирок ошол Жусуп менен кошо камалган эки күнөөкөр бар го. Фараон эгерде Кудай Атанын образын чагылдырган болсо, анда эмне үчүн шарап сунуучу жана нан сунуучу эки адам жөнүндө айтылат? Экөө тең бирдей фараондун астында, падышанын астында күнөө кетиришкен. Тирүү Кудай Атанын алдында адамдардын баардыгы күнөөкөр экендигин көрсөтөт. Адам баласы күнөө бийлиги астында жашап жаткандыгын көрсөтөт. Бирөөсү өлөт, бирөөсү тирүү калат. Чоо карайлы. 9-аятта, 40-бөлүм 9-аят. Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу өз түшүн мындай деп айтып берди. Түшүмдө бет алдымда жүзүм сабагы туруптур. Жүзүм сабагынын 3 бутагы бар экен. Ал бүрдөп гүл ачып мөмө байлады. Анан аны мөмөлөрү бышты. Фараондун чөйчөгү да менин колумда экен. Мен жүзүмдөн алып фараондун чөйчөгүнө сыгып, чөйчөктү фараонго сундум. Жусуп ага мындай деди. Түштүн чечмелениши мындай. 3 бутак бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуңа коет. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың. Шарап сунуучу жүзүм сабагынан жүзүмдү алат дагы, андан кийин кандай болгон болсо, ошол бойдон фараонго сунат. Фараон аны кабыл алат. Ал эми нан сунуучу дагы түш көрөт. 16-аятты карайбыз. Башкы нан сунуучу Жусуптун түштү жакшы чечмелегенин көрүп, мен да түш көрдүм. Түшүмдө тордолгон 3 себетти башыма көтөрүп алыптырмын. Үстүңкү себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр, деди. Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди. Мунун чечмелениши мындай. 3 себет бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сенин башыңды алып жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокуп жешет, дедик. Бул жерде карасаңыздар эми эмне үчүн ушул болуп өткөн окуяларды Кудай ыйык жазууга жазып койгон эле. Анткени экөө тең фараондун алдында күнөө кетиришкен элек. Шарап жана нан. Шарапты кандайча сунду? Нанды кандайча фараонго сунушту? Экөө бирдей сунду, бирок шарап сунуучу тирүү калат дагы, нан сунуучу өлүп калат. Андан сырткары Жусуп кандай чечмелеп берсе, ошонун баардыгы аткарылды. Шарап жана нан ыйык жазууда эмнени символдойт? Жакшы кабарды жана Ыйса Машаякты. Башталыш 17-бөлүмдө дагы Мелхиседек Ыбрайымга чыккан учурда дагы шарап жана нан менен тосуп алат. Шарап жана нан бул Ыйса Машаяктын денесин жана канын көрсөтөт. Шарап сунуучу колуна чөйчөк алат дагы, кандай алган болсо, ошону фараонго сунат. Фараон ошол бойдон кабыл алат. Ал эми нан сунуучу 3 себетти көрөт. Ошол бойдон фараонго алып барып берсе болот эле го, бирок кайрадан карасак 16-аятта
тордолгон 3 себетти башыма көтөрүп алыптырмын. Үстүңкү себетте биринчи, экинчи, үчүнчү себет катарынан тургузулган, бирок эң үстүңкү себетте, эң акырында фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Жөн эле нанды ошол бойдон алып барып берип койсо болот эле да, бирок фараон аны кабыл албай калса эмне болот деп, фараон үчүн атайын даярдалган ар кандай тамактар бар элек. Өзүнүн атынан дагы жагынайын деп көптөгөн түрлүү тамактарды жасап кошуп андан кийин фараонго жеткирет. Бирок фараон аны кабыл албастан тескерисинче канаттуулар жеп жатышкан болот. Фараон анын кабыл албагандыгын билсек болот. Шарап сунуучу ал ошол жүзүмдү алат дагы сыгып алып, ошол бойдон чөйчөк менен фараонго сунат. Андан кийин нан сунуучу 3 себетти көрөт дагы, ошол бойдон алып барып койсо болот эле да, бирок үстүңкү себетти көрөт дагы. Андан кийин балким ушул бойдон кабыл албай койсо эмне кылам деп, ар түрлүү тамактарды жасап, андан кийин ага кошуп алып барып берет. Жыйынтыгында ал нан сунуучу өлгөн болот. Бул аркылуу биз кандайча өзүбүз үчүн сабак ала алабыз. Фараон аны кабыл алган жок да. Жакшы кабар биздин Ыйса Теңир бардыгын аткарган иш. Ыйса Машаяк биз үчүн кандай аткарган иши боло турган болсо, ошону ошондой кабыл алган болсок, асман падышачылыкка адам баласы кандайча бара алат? Бир гана Ыйсанын аткарган ишине ишенүү менен, таянуу менен. Ал эми бул жерде жанакы нан сунуучу өзүнүн атынан ар түрлүү тамактарды кошуп койгондой сыяктуудай эле, жакшы кабарга дагы адамдар өзүнүн атынан өзүнүн ойлорун кошуп коюшат. Дүйнөгө атагы чыккан Спержен насаатчы ал эмне деп айтат? Кичинекей атомго окшогон бир нерсе гана жакшы кабарга кошула турган болсо, анда жакшы кабардын бардыгын бурмалап коюшат. Ошондуктан жеткилең аткарылган жакшы кабар сөзүнө эч бир адам өзүнүн атынан бир нерсени кошо албайт. Ыйык жазууда айтылгандай, ким жакшы кабарга, жеткилең Кудайдын сөзүнө бир нерсе кошо турган болсо, анда ал адамга каргыш деп айтылат. Ошол фараондун астындагы 2 адам бирдей күнөө кетиришет. Кудай атанын алдында адамдардын бардыгы күнөөкөр экендигин күбөлөндүрбөстөн, асман падышачылыкка бара турган жана Кудайдын астына келе турган жалгыз бир эле жол бар экендигин көрсөтөт. Ошол эле учурда Абылдын жолу жана Кабылдын жолу. Жакшы кабарды эгерде биз жар сала турган болсок, анда ал адам сөзсүз түрдө каргышка кала тургандыгы ыйык жазууда алдын ала айтылган эле. Галатиялыктарга жазылган кат 1-бөлүм 6-аят. Галатиялыктарга 1-бөлүм 6-аят. Силерди Машаяктын ырайымы менен чакырып алган Кудайдан жүз буруп, тез эле башка жакшы кабарга өтүп кетип жатканыңарга таң калып жатам. Чындыгында башка жакшы кабар жок, бирок силердин тынчыңарды алган жана Машаяктын жакшы кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар. Бирок бизби же асмандан келген периштеби башында силерге өзүбүз тараткан жакшы кабарга каршы келген жакшы кабарды таратса, ага анафема. Машаяктын ырайымы менен чакырып алган силер кантип эле бат эле башка жакшы кабарга өтүп кетип жатасыңар. Мыйзамды кайталоо 22-бөлүм 11-аятта эмне деп айтылат? Жүн менен зыгыр буласын аралаш кылбагыла.
Ыйса Машаяктын аткарган иши жана адам баласынын аткарган аракети. Ыйса Машаяктын аткарган ишине биз кошумча өзүбүздүн атыбыздан кандайдыр бир аракетибизди жумшай турган болсок, анда бул башка жакшы кабар болуп калат. Ошол нерсени байкасак болот. Андан сырткары Башталыш китепте Жусуп да өзүнүн 11 туугандары келген учурда, Канаан жеринен нары бери каттап турган учурда өзүнүн бир туугандарына толтура азык кошуп бергиле деген сөздөрдү айтылат. Башталыш 42-бөлүмдө. Башталыш 42-бөлүм 25-аят. 25-аят. Анан Жусуп булардын каптарына эгин толтуруп. Башталыш 42-25. Анан Жусуп булардын каптарына эгин толтуруп, ар биринин каптарына күмүштөрүн кайра салып, жолго жетээрлик азык бергиле деп буйрук берди. Аларга так ошондой кылышты. Эгин толтуруп, анан жолго жетээрлик азык бергиле деп айтылат. 45-бөлүм 21-аятта да. 45-бөлүм 21-аят. Израиль уулдары ошондой кылышты. Жусуп аларга фараондун буйругу боюнча арабаларды, жол азыктарын берди. Бул жерде карасак, фараон дагы Жусуптун бир туугандарына эгин толтура бергиле, жолго жетээрлик азыкты кошуп бергиле. Мисир жергесинен Канаан жерге жеткенге чейин тамактанышы керек да, азыктанышы керек. Ошондуктан жолдо бара жаткан учурда тамак болсо, анда алар күчкө толуп дагы үйүнө чейин жете алат да. Ошондуктан үйгө жетээрлик азык бергиле. Бул аркылуу да биз эмне сабак ала алабыз? Жусуп дагы азык бергиле дейт. Фараон дагы керектелүүчү азыкты бергиле дейт. Ошондой сыяктуу эле Жусуп бул Ыйса Машаяктын образын чагылдырган. Ал эми фараон Кудай атанын образын чагылдырса, биз кандайча негизги маанилүү насаат ала алабыз? Биз куткарылган күндөн тарта Ыйса Машаяктын алдына барган күнгө чейин бизге керектелүүчү көптөгөн азыктар менен камсыз кылып келет. Кудайдын астына барган күнгө чейин бизге дагы азык керектелет. Фараон дагы, Жусуп дагы өзүнүн бир туугандарына керектелүүчү эгин, керектелүүчү азык менен камсыз кылгандай эле, биз дагы түбөлүк бейишке барган күнгө чейин адам жашоосу кыйын, оңой эмес. Ошондуктан бизге керектелүүчү азыкты да бардык тарабынан керектелүүчү нерселердин бардыгын Кудай өзү бизге камсыз кылып даярдап берет. Израиль элин жетектеген Кудай дагы убагында нан менен, аскадан суу менен, дайыма керектелүүчү азык менен аларды башкарып келген. Ыйык жазууну дагы чок ачалы. Забур китеби 77-бөлүм. Забур 77-бөлүм 23-аят. 23-аят чок окуйбуз. Ал асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты. Алардын үстүнө асмандан манна жаадырды. Аларга асман нанын берди. Израиль эли Мисир жергесинен чыгып, Канаан жерге барган күнгө чейин асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты. Күн сайын жамгыр сыяктуудай маннаны жаадырды. Аларга асман нанын жиберип, аларды азыктандырды.
Жусуптун бир туугандары Жусуп даярдап берген азык менен азыктанышкандай эле Израиль эли үчүн асман эшиктерин ачып керектелүүчү ушунчалык көп жеткиликтүү кылып бергендиктен алар күн сайын курсагы тойгон. Ошол асмандан берилген манна ал кандайча? Нандын өңү кориандрдын уругундай аппак эле. Даамы бал кошулган нандай элек. Ошондуктан асмандан аларга манна жаадырган сыяктуудар эле кориандрдын уругундай аппак. Күн сайын адамдарга берилген нан. Кичинекей балдар жакшы көргөн бал кошулган нандай эле. Ушунчалык таттуу, даамдуу. Анан Израиль эли кечке эле манна жей бергендиктен болду, биз маннага тойдук. Кечке эле ушуну жей беребизби? Манна эми даамсыз биз үчүн. Тажадык деп. Анткени алар 40 жыл бою ошо манна менен азыктангандыктан. Маннаны жеп бүткөндөн кийин алар өзүнүн душмандары болгон амаликтер менен согушка чыгышкан. Ошондуктан биринчиден Кудай аларды азыктандырып, андан кийин согушка чыгарган. Мисирден чыккан Израиль эли Канаан жерге барган күнгө чейин күн сайын аларга өзүнүн тамагы менен азыктандырам деген убадасын бергендей эле биз куткарылган күндөн тарта асман падышачылыкка барган күнгө чейин күн сайын бизге керектелүүчү ырайымды Кудай өзү тартуулап келет. Күн сайын бир күн да калтырбастан. Забур 22 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Забур 22 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин. Теңир менин кайтаруучум, мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат. Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат. Теңир менин кайтаруучум деп айтылган адам, ал эч нерсеге муктаж болбогон адам. 3-аятта өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат. Ар бирибиз басып өтө турган жолубуз бар. Ошол жол менен басып өтүшүбүз үчүн керектелүүчү азык да бар. Ал мени оттуу жайытка жаят. Ашып ташыган ырайымын тартуулап жана жай аккан суу боюна алып барат. Жайытка жайылып, чөп менен азыктанып, андан кийин суу ичип. Мисалы үчүн койлор үчүн эң эле керектелүүчү нерсе бул чөп жана суу. Ошондой сыяктуу эле бизге дагы жаныбызга күч берип, чындык жолуна салат. Түбөлүк өмүргө ээ болгон адам асман падышачылыкка барган күнгө чейин бизге күн сайын өз азыгын берип келет. Жакан 10 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 10 бөлүм 9-10 аяттар. Мен эшикмин. Ким мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Кирет, чыгат жана жайыт табат. Уурдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болушу үчүн келдим. Ыйса биздин чыныгы кайтаруучубуз. Ар бир адамга өмүр жана ашып ташыган өмүрдү бакытты тартуулаш үчүн келген. 9-аятта мен эшикмин. Ким мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Ыйса деп аталган эшик аркылуу биз кирдик дагы
жаныбыз куткарылды. Эми кандайча биз ашып ташыган түбөлүк бакытка да ээ боло алабыз? Кирет чыгат жана жайыт табат. Эң башында мен ушул китепти окуганда кирет чыгат жана жайыт табат деген сөз кандай маанеге ээ деп көп ойлоно отуруп, кирет чыгат деген сөз үзгүлтүксүз ар дайым бир эле жолу кирип кайра чыгып кеткен сөз жөнүндө айткан жок. Ыйсанын дайыма жанында, ыйсанын ичинде дайыма болушубуз керекпиз. Ыйса менен биргеликте. Ошондуктан карап көрсөңүздөр, кандай адам өзүнө руханий азыктарды көп ала алат. Ыйсанын ичинде болгон адам. Ыйса менен көбүрөөк жолуккан адам. Ыйсага жакын болгон адам. Ыйык жазууга жакын болгон адам. Куткарылган адамдардын арасында чогуу болгон адам. Ал дайыма ашып ташыган ырайымга дагы, бакытка дагы ээ болот. Карап көрсөңүздөр, эгерде адам өзү Теңирге жакын болбостон, кээде эле бир жолудан ыйык жазууга кайрылып, же болбосо бир жолу жыйынга келип коюп, убактылуу келет, кайра эле кетет. Бир жума бою жекшемби күнү эптеп жыйынга келет дагы, өзүнүн кебетесин, жүзүн көрсөтөт дагы, анан кийин кайрадан кетип калат. Бул адам кантип кирет чыгат жана жайыт таба алат эле? Ал адамда каяктан күч пайда болот эле? Ким Теңирдин ичинде боло турган болсо, мисалы үчүн арак ичкен үйгө кечке кирип чыга бере турган болсо, ал аракка мас болот да. Ошондуктан биз дагы өмүргө жана ырайымга ээ болушубуз үчүн биз дагы жыйында куткарылган адамдардын баарлашуусунда дайыма чогуу убакыттарды өткөрүп, Теңирдин ичинде болгонго үзгүлтүксүз аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Ошондо гана бизге керектелүүчү бүт ырайымга ээ боло алабыз. Анткени ар бирибиз руханий жашоо менен жашайбыз да, руханий жашоодо бизге керектелүүчү күч. Күч пайда болуш үчүн сөзсүз түрдө жакшы азыктанышыбыз керекпиз. Мисалы үчүн бирөөнү жумушка ала турган болсок, жумуш жакшы аткарыш үчүн ал биринчиден жакшы тамак ичиши керек. Ошондой сыяктуу эле биздин жаныбызга гана керектелүүчү азыктарды бербестен, биздин денебизге керектелүүчү баардык нерселерди Кудай өзү камсыз кылып берет. Кудай айтат: мен сени эч качан жалгыз калтырбайм, мен сенин жардамчың болом деп. Биздин руханий жашоого керектелүүчү баардык нерсени камсыз кылып берген Кудай кантип биздин денебиз үчүн эч нерсе бербей койбосун? Анткени Матай китебинде айтылгандай, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Жусуп деле өзүнүн бир туугандарына ошол узак аралык убакытты басып өткөн учурда жөн эле ачка кетирбестен жолго жетерлик азык бергиле деп буйрук кылат. Ошондой сыяктуу эле бизге Кудай ар тараптуу керектелүүчү бүт азыктарды берип келет. Дагы бир жер чок ачалы, Башталыш 41 бөлүм, 45 бөлүм 18 аят. Башталыш 45 бөлүм 18 аят. Атаңарды да, үй бүлөңөрдү да алып мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер. Сага болсо аларга мындай деп айтууңду буйрук кылам. Мындай кылгыла де. Балдарыңар менен аялдарыңар үчүн Мисир жеринен араба алгыла. Атаңарды алып келгиле. Буюмдарыңар үчүн өкүнбөгүлө. Анткени силерге бүткүл Мисир жериндеги эң жакшы нерселерди берем. Фараондун айткан сөздөрү 20 аятта. Буюмдарыңар үчүн өкүнбөгүлө.
Анткени силерге бүткүл Мисир жериндеги эң жакшы нерселерди берем. Фараон эми Жакыптын бүт бир туугандарын бүт элин эми Канаан жеринен Мисир жерге келгенге чейин буюмдарыңар үчүн өкүнбөгүлө. Аларды маани бербестен алардын баардыгын калтырып келгиле. Буюмдар деп биз эмнени айтсак болот? Үй тиричилигинде колдонулган ар кандай буюмдар. Мисалы үчүн идиш аяк, керектелүүчү баардык нерсе. Анан Канаан жеринде колдонуп жүргөн баардык буюмдарыңарды анан ойлонуп отуруп аны кантип калтырабыз дебестен Мисир жергесиндеги эң жакшы нерселер силердики болот. Ошондуктан кыйналып ал нерселерди, буюмдарды алып келбей деле койгула. Буюмдар үчүн өкүнбөгүлө. Кыйналып зордоп аларды, буюмдарыңарды алып келбей эле койгула. Анткени алып келсеңер да аны колдоно албайсыңар. Анткени Мисир жеринде андан дагы сонун буюмдар бар. Ошол учурда Мисир жери ушунчалык цивилизация боюнча дагы өнүккөн бай мамлекет болгондуктан Мисир жергесине киргенде гана эң жакшы нерсе, баардыгы кымбат баалуу нерсе экендигин билесиңер. Ошондуктан үйүңөрдө колдонулган баардык буюмдарды таштап келгиле. Ушул нерсени көргөндө биз эмне жөнүндө ойлосок болот? Эч нерсеңер жок, өзүңөр гана келгиле. Эмне үчүн? Анткени силер үчүн даярдалган бүт нерселер бар. Фараон мындайча айтат: Мисир жергесинде баардыгы бая бар, силер үчүн даярдыктар көрүлгөн. Бизге мындай айткан менен барабар: бейиште сен үчүн баардыгы бар. Баардык жакшы нерселер силер үчүн даярдалган. Анан эмне үчүн жердеги, денедеги болгон нерселериңди алып келем деп аракет кылып жатасың? 1-Корунтуктар 2-бөлүмдү да чогуу ачалы. Корунтуктарга жазылган 1-кат 2-бөлүм 9-аят. Ыйык жазууда жазылгандай, Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Кудай өзүн сүйгөндөр үчүн эмнелерди даярдап койгон? Көз менен көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Асман падышачылыкта жок нерсе жок. Анткени бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Дүйнө да жок болот. Бул дүйнөдө болгон нерсенин баардыгы жок болот. Асман падышачылыкта баардыгы сен үчүн даяр. Ошондуктан Канаан жеринде колдонгон буюмдарыңдын баарын таштап кел. Мисир жерине өзүң кел деп кайрылат, чакырат. Мен силерге бир окуя окуп берейин. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң байлыкка ээ болгон бир бай адам болот экен. Ал адам өлөрүнүн астында өзүнүн бир кыялы бар болот. Анан Кудайдын астында кетеримде жок дегенде өмүр бою иштеген байлыгымдын кичине бир бөлүгүн эле ала кетейинчи, мага ошого уруксат бер дегенде Кудай ал адам ушунчалык сурангандыктан Кудай ага макул деп уруксат берет. Андан кийин периштени жиберип ал адамды алып кетээринин астында ал адам толтура байлыктарынын бири болгон алтынды бир чемодан кылып топтоп салып алат дагы. Анан периште кайрылып айтат: асман падышачылыкка эч бир нерсени алып келүүгө болбойт.
дегенде, жок, мен Кудайдан өзгөчө суранып отуруп Кудайдын уруксаатын алган адаммын деп анан кийин периште нары бери карап, анда айтыңызчы, чемоданымдын ичинде деги эмне бар дегенде өтө мактануу сезими менен чемоданын ачса, жалтыраган алтындар жатат. Ошондо жалтыраган алтындарды көргөн периште эмне деп айтат? Бейиште жада калса жолдордун баары алтын менен төшөлгөн, андан кийин алтынды эмнеге алып келүүнүн кажети бар деп. Окшош эле сөздөр го. Канаан жеринде болгон буюмдарыңарды алып келбей эле койгула, алардын кереги да жок. Эмне үчүн? Анткени биз келгин адамдын жашоосу менен жашашыбыз керекпиз. Биздин байлыгыбызды каяка жыйнашыбыз керекпиз? Бул дүйнөгө берилип жашабагыла. Анткени бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы өтүп кетет. Ошондуктан жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Матай 6-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 19-аят. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурулар үйдүн түбүн казып кирип, уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да, уурдап кетишпейт. Өзүңөр үчүн байлыкты асманга жыйнагыла. Анткени бул дүйнөдөгү болгон нерселердин баардыгы убактылуу колдонобуз да, алардын баардыгын таштап кетебиз. Падыша айтат, ошол буюмдардын баардыгын Мисирге чейин алып келүүнүн кажети жок. Эмне үчүн кыйналып алып келесиңер? Кайрадан карап көрөлүбү? Башталыш 45-бөлүм. Башталыш 45-бөлүмдө 18-аят. Башталыш 45-бөлүм 18-аят. Атаңарды да, үй бүлөңөрдү да алып мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер. Атаңарды, үй бүлөңөрдү баарын мага алып келгиле. Өзүңөр эле жалгыз келем деп ойлобогула. Бүт үй бүлөңөрдү, өзүңөргө таандык болгон, байланыш болгон адамдардын баардыгын ээрчитип келгилет. Падыша өзү чакырып жаткан учуруп. Биздин Теңир баардык адамдарды өзүнө чакырат. Чарчап чаалыккандар, түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Баардык адамдарды өзүнө Теңир чакырат. Бейишке бара турган адам, биз өзүбүз эле бейишке барбастан, биз менен чогуу жүргөн, байланышыбыз бар, туугандарыбыз, жакындарыбыз баарын бирдей түбөлүк бейишке ээрчитип барышыбыз керекпиз. Анткени Иса өзүнүн сөзүндө айтат, Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат деп. Кайрадан башталышты чогуу карап көрөлү. 41-бөлүм. Башталыш 41-бөлүм 40-аятта. Сен менин үйүмдү башкарасың, сенин сөзүңдү бүт элим угат, бирок мен сенден тактым менен жогору турам. Ошентип фараон Жусупка, мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем деди. Фараон Жусупка баардык нерсени берем дейт.
Sen бүт Мисир жергесин башкарасың. Мисир деген жерде Жусуп өзү башкаруучу болгондой эле Ыйса Машаяк да өлүп кайра тирилүүсү менен бүт дүйнөнү башкара ала турган бийликке ээ болгон. Жусуп Мисирди бүт бийлиги менен башкарып жаткандай эле Ыйса Машаяк да бүт асмандагы жердеги бийликти дагы өзү алып, баардык нерсени адамдарга тартуулай ала турган. Жусуп эгерде баардык кампаларды ача турган болсо, анда элдер тойгон болот. Кампалардын оозун жаба турган болсо, анда адамдардын баардык ачарчылыктан өлүп калышы мүмкүн эле. Башталыш 41-бөлүм 56-аятта. Бүт жер жүзүндө ачарчылык болду. Жусуп баардык кампаларды ачып, Мисир элине эгин сата баштады. Ачарчылык Мисир жеринде күчөгөндөн күчөй берди. Ошондо Мисирге Жусуптан эгин сатып алыш үчүн баардык өлкөлөрдөн келип жатышты. Анткени ачарчылык бүт жер жүзүндө күчөп турган элек. 7 жыл убагында Жусуп баардык кампаларды эгинге толтурган элек. Анан ачарчылык келген учурда баардык кампаларды ачып, эгин сата баштайт. Ачарчылыктан кутулуш үчүн сөзсүз түрдө алар Мисирге Жусупка келгенде гана алар тирүү калышкан эле. Ошондой сыяктуу эле асман менен жерде баардык нерсенин үстүнөн бийлик кылып туруучу бул Ыйса өзү. Баардык нерсенин ачкычы Ыйсанын өзүндө. Аян китеби 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. Аян китеби 1-бөлүм 18-аят. Мен тирүүмүн, өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. Мен өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде. Матай 16-бөлүмдө Ыйса айтат: "Сен Петрсиң, мен өз жыйынымды ушул таштын үстүнө курам, аны өлүм да жеңе албайт." Эгер дарбаза боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ачкычы болот. Өлүмдөн кийин адам тозокко түшөт. Бирок ошол тозоктун дарбазасынын ачкычын Ыйса Машаяк өзү алып жүрөт. Ошондуктан кимде-ким өмүрүнүн аягына чейин Ыйса Машаяктан баш тарта турган болсо, анда ошол ачкыч менен ачып, ал адамды түбөлүк тозокко жиберет. Эгерде Теңир тескерисинче ошол ачкыч менен ача турган болсо, анда ал адам түбөлүк бейишке да бара алат. Аян китеби 3-бөлүм 7-аят. Филадельфиядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз: "Ыйык, чыныгы, дөөттүн ачкычын алып жүрүүчү Теңир. Ал ачса, эч ким жаба албайт. Ал жапса, эч ким ача албайт." Дөөттүн ачкычын алып жүрөт. Бул ырайымды билдирет. Театир шаарында жашаган Лидия деп аталган аялдын жүрөгүн Кудай өзү ачып бергендиктен, ал Кудайдын сөзүн кабыл алган болот, жакшы кабарга ишенет. Кудай өзү Лидиянын жүрөгүн ачкандыктан, демек ошол чындыктын ачкычын дагы Теңир өзү алып жүрөт. Дөөттүн ачкычын алып жүрүүчү да Кудай Теңир өзү. Азыркы учурда бизде конференция өтүп жатат. Чындыкты таанып билейин деген адамдардын жүрөгүн көргөн Теңир өзү ачат дагы, алардын күнөөлөрү кечирилип, куткарылууга ээ боло тургандай кылат.
Кудай качан өзүнүн ачкычы менен ачканда, мисалы үчүн Джон Весли Англияга жакшы кабар сөзү менен кечкен ары бери каттайт, жакшы кабарды айтат, бирок адамдар аны кабыл ала алышпайт. Бирок качан Кудай өзү адамдардын жүрөгүн ачканда, адамдар жакшы кабарды кабыл ала башташат. Жусуп дагы кампаларды ача турган болсо, адамдар эгин сатып алып, өлбөстөн тирүү калышкан эле. Эгерде кампаларды жаап кое турган болсо, анда адамдар ачкачылыктан өлүп жаткан эле. Ошондой сыяктуу эле чындыктын да, өмүрдүн да, түбөлүк өмүрдүн ачкычын алып жүрүүчү бул Теңир өзү. Эгерде адам мен Жусупка барбайм деп баш тарта турган болсо, анда ал адам дароо өлүп калышы мүмкүн эле. Мен дагы Теңирге каршы чыгам, Ыйса Машаякка ишенбейм деген адам чарчап чаалыккандар, түйшүк тарткандар баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Жусуп да өзү ошол ачкычты алып жүрөт. Бирок бир эле Жусуп жалгыз өзү таркатып бербестен, биз дагы Ыйса Машаяктан кандай ырайым алган болсок, ошо менен башка адамдар менен бөлүшкөндү билишибиз керекпиз. Анткени биз дагы кичинекей кампага ээ болгон адамдар сыяктуудайбыз. Лука 12-бөлүмдө дагы айтылат. Белиңерди бекем бууп, чырагыңарды күйгүзүп, кожоюн келгенин күтүп тургула. Кулдардын тамагын өз убагында ченеми менен берип турган ишенимдүү кул, ал кожоюну ишенген кул бактылуу болот. Лука 12-бөлүмдү ачабыз чогуу. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм 42-аят. Теңир мындай деди: кулдардын тамагын өз убагында ченеми менен берип турсун деп, кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акыл эстүү башчы ким? Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. Ишенимдүү жана акыл эстүү башчы ким? Кожоюну келгенде ошондой кылып жаткан кул бактылуу. Жусуп кампаларды ачып бардык адамдарга эгин бөлүштүргөндөй сыяктуудай эле, биз дагы Теңирдин өзүнүн азык алган адамдар болгондуктан башкалар менен бөлүшкөндү да билишибиз керекпиз. Анда ал адамдар да куткарылат. Андан сырткары Мусанын убагындагы фараон бул шайтандын образын чагылдырат. Мусанын убагындагы фараон шунчалык жүрөгү таш, өзүнүкүн бербеген падыша элек. Израиль эли кулчулуктан кутулбастан ошол жерде жашасын деп шунчалык кыйнап, зордоп кыйнаган фараон эле. Ал сөздүн мааниси бардык адамдар шайтандын бийлиги астында күнөөгө байланып жашаган адамдарды чагылдырып көрсөтөт. Он жазаны жиберип отуруп, ошол жүрөгү таш болгон, өзүнүкүн бербеген фараон Израиль элин эркиндикке чыгарат. Бирок акырына чейин Израиль элди колунан бошотууну каалабаган фараон шайтандын өзүн көрсөтөт. Ыйык жазууну чогуу карап көрөлүбү? Мисирден чыгуу 8-бөлүм 25-аят. 8-бөлүм 25-аят, мен силерге окуп берейин. Ошондо фараон Муса менен Аарунду чакырып алып, баргыла, Кудайыңарга ушул жерде курмандык чалгыла деди. Израиль эли ушунчалык суранып, биз чыгышыбыз керекпиз дегенде, фараон айтат: мейли, ушул жерде Мисир жерине баргыла дагы
Кудайыңарга курмандык чалгыла. Израиль эли айтат, жок, биз бул жерде курмандык кыла албайбыз, чыгышыбыз керек дегенде 28-аятта. Ошондо фараон, мен силерге өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге курмандык чалыш үчүн чөлгө барууңарга уруксат берем, бирок алыс кетпегиле, мен үчүн да сыйынып койгула деди. Алыс кетпегиле, шайтандын сөзү. Мисирден чыгышын каалабайт да, ошондуктан аягына чейин эмне үчүн алыс кетейин деп жатасыңар? Ушул чөлдө деле барсаңар болот да, курмандык чалсаңар болот. 10-бөлүм. 10-бөлүм. 10-аят. Фараон аларга мейли ушундай болсун, Теңир силер менен. Мен силерди кое берүүгө даярмын, бирок эмнеге балдарыңарды кошо алып барганы жатасыңар? Көрдүңөрбү, силердин ниетиңер жаман. Болбойт, Теңириңерге эркектериңер гана ибадат кылышсын, анткени силер ошону сурангансыңар деди. Анан аларды фараондон кууп чыгышты. Балдарыңарды алып барбагыла. Эркектериңер гана барып ибадат кылышсын. Израиль эли кайрадан биз чыгышыбыз керек дегенде 24-аятта, 10-бөлүм 24-аятта. Ошентип фараон Мусаны чакыртып мындай деди: баргыла, Теңириңерге ибадат кыла бергиле, бирок майда жана бодо малыңарды калтыргыла. Балдарыңар болсо силер менен бара беришсин. Эми айтат, бара бергиле, бирок майда жана бодо малыңар калтырылсын. Шайтан кайрадан улам дагы жолдорун таап чыгат. Ошондуктан ошол фараон шайтандын образын көрсөтөт. Муса кайрадан эле барып 10-бөлүм 24-аят. Ошондо фараон Мусаны чакыртып мындай деди: баргыла да Теңирге ибадат кыла бергиле, бирок майда жана бодо малдарыңарды калтыргыла. Балдарыңар болсо силер менен бара беришсин. Бирок Муса мындай деди: Кудай Теңирибизге курмандык чалышыбыз үчүн бизге курмандыктарды да, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды да беришиңер керек. Малыбызды да ала барабыз, бир да туяк калбайт. Анткени биз Кудай Теңирибизге чала турган курмандыкты алардын арасынан алабыз. Бирок биз ал жерге жетмейинче курмандыкка эмне чаларыбызды билбейбиз. Муса айтат, бир да туяк калбайт. Бир да туякты калтырбастан биз бардыгын алып чыгып кетебиз. Муса Кудайга таандык болгон нерселердин бардыгын биз алып чыгышыбыз керекпиз деген ой менен. Муса Кудай тарапта болгондуктан фараонго макулдугун бербестен Израиль элин ыйсада шайтандын бийлиги астында жашаган бизди жеткилең түрдө бизди эркин жашоого алып чыгарды. Биз бул аркылуу эмнеге үйрөнсөк болот? Мусанын аткарган ишинен биз өзүбүзгө сабак алсак болот. Муса фараонго эч бир баш ийбестен соодалашкан да жок ал менен. Бул жерде курмандык чалгыла, мейли чөлгө барып ибадат кылгыла. Эркектериңер эле барсын. Анан кайра айтат, бир дагы туяк калбайт. Бирок Муса бүт бардыгын бир дагы нерсе калтырбастан Мисирден алып чыгат. Билесиздерби, шайтан дайыма бизге ар кандай жолдор менен атака кылат дагы адамды адаштырат. Куткарылбаган адамга шайтан эмне деп айтат? Сен сууга чөмүлдүрүлсөң болду да, сен ансыз деле жыйынга келип жатасың, ондуктарды алып кетесиң. Андан кийин эмне үчүн жогорудан төрөлүшүң керек? Ой, ага, көңүл деле бурбай койсоң болот.
куткарылган адамга эмне да айтат? Жогорудан төрөлсөң болду да. Ошол эле жыйында боло берсең болот. Анан эмне үчүн башка жыйынга чейин барышың керексиң? Жыйынга барбай койсоң деле сен куткарылууң жоголбойт да. Башка жыйынга барсаң деле болот дагы. Анан сөзсүз түрдө куткарылган адамдар менен бир байланышта болушуң керекпи? Куткарылган адамдарга эмне деп айтат? Сен куткарылбадың беле? Куткарылсаң анда өз алдыңча руханий жашоо менен жашай берсең болот. Башкалар менен кошулуп эмне кыласың? Алар менен урушуп да кетесиң. Сен башкалар менен кошулсаң анда убактың да кетет, байлыгың да кетет. Ошондуктан аларга кошулбай эле өзүң жалгыз эле жашнакай болуп руханий жашоо менен жашай бер. Эмне үчүн аларга кошулганга аракет кыласың? Куткарылган адамга айтат: сен жалгыз куткарылсаң болот, анан эмне үчүн туугандардын баардыгын жыйынга ташып барып, аларды байланыштырып жатасың? Куткарылган туугандарың куткарылса жетиштүү да, эмне үчүн башка мамлекеттерге чейин барайын деп аракет кылып жатасың? Бир эле кичинекей имаратта чогулсаң болот да, анан эмне үчүн чоң жыйындарды, лагерлерди курушуң керек деп бир куткарылсаң жетиштүү да, эмне үчүн анан башка азаптарды, кайгыларды башыңан өткөрүшүң керек? Шайтан дайыма бизди ушинтип алдап келет. Сен куткарылсаң болду да, жетишсең болду да, руханий жашоо менен жашасаң болду. Анан андан ары дагы жетишиң керекпи? Сен ыйык рухка ээ болбодуң беле? Анан ыйык рухка дагы толушуң керекпи? Биздин райондо деле семинарлар болуп жатат. Ошол семинарларга катышсаң болот да. Анан эмне үчүн тети лагерге чейин барып конференцияга катышың керексиң? Эмне үчүн антип кыйналып жакшы кабарды айтасың деп бизди дайыма алдайт. Муса эмне деп айтат? Жок, биз эч нерсебизди калтырбайбыз. Бир да туяк Мисир жеринде калтырылбайт. Муса өзүнүн сөзүнө аягына чейин бекем турат. Биздин руханий жашообузда дагы так ушундай болушу керек. Ыйык жазуу, чындык сөз бар болгон жерде биз эч качан олку солку болбостон ошол жерде бекем турушубуз керекпиз. Анан кечирим сөзсүз түрдө түбөлүккө кечирим болушу керек. Куткарылган адам сөзсүз түрдө ыйыкталган адамдар менен биргеликте бир баарлашууда болушу керек. Эгерде жакшы кабарды таркаткыла деген Теңирдин буйругу бизге берилген болсо, анда баардыгыбыз биргеликте жакшы кабарды таркатканга аракет кылышыбыз керекпиз. Муса өзүнүн сөзүндө бекем тургандай эле бир да туяк Мисир жергесинде калтырылбайт деп баардыгын чыгарып кеткен сыяктуудай эле. Ваал пайгамбары жана Ашерага каршы согушка чыккан учурда баардыгын бирдей Ваал пайгамбар өлтүрөт. Мен бир китептен окуп калдым эле. Жаш куткарылган адам бир компанияда иштеген болот. Эмне үчүн жумушуңузду таштап кетип калдыңыз дегенде, ал айтат: мен кечке ушул компанияда иштей турган болсом, анда мен бүт денем ошого жумушка берилип иштейм. Анан бир аз убакытты да бөлө турган болсом, сөөктөрүмө чейин ошол ишке берилген адам болом дейт. Мейли акчаны тапсам дагы, бирок мен өмүрүмдү да, бүт денемди да ошол жумушка арнап койгондуктан, анан бир аз зыян келтирилгенин байкап, дароо ошол жумушту таштап чыгып кеттим деп жооп берет. Руханий жашоодо биз ар дайым өзүбүздү контролдоп, өзүбүздү текшерип жүрүшүбүз керекпиз. Менин жашоомо зыян келтирген бир нерселер барбы же жокпу деп. Аян китеби 16-бөлүм
Аян китеби 16-бөлүмдө 13-аят. Мен окуп берейин. Анан мен ажыдаардын, жырткычтын жана жалган пайгамбардын оозунан курбакага окшогон 3 таза эмес рух чыкканын көрдүм. Бул рухтар жышаандарды көрсөткөн жиндердин рухтары. Шайтан жөнүндө айтып, бул рухтар курбакага окшогон таза эмес рух деп айтылат. Лебилер китебинде дагы 11-бөлүмдө таза эмес канаттуулардын ичинен жарганат жөнүндө айтылат. Жарганатты карап көрө турган болсок, бир чети чычканга окшошот, бир чети канаттууга окшошот. Ошондуктан курбака дагы дайыма сууда дагы, кургакта да жашай алат турган. Сууда да жашайт, кургактыкта да жашайт. Шайтан дагы ар дайым ар тарапта жүрөт дагы, адамдарды эки жакка бөлүп, бир белгиленген бир сызыкта болбостон, бул тарапта дагы, тигил тарапта да кичине бир нерсени аткарып койсоң эч нерсе болбойт деп шайтан бизди азгырат. Бир жолду туура көздөп бара жатканыбыз бул Теңирдин каалаган нерсеси. Ал эми туура нерсени туура деп, туура эмес нерсени туура эмес деп, жарык менен караңгы экөө эки бөлүнгөн сыяктуудай эле, шайтан болсо бизди ар дайым азгырат, башаламан кылып коет дагы, андан кийин акырындык менен бул тарапка да өтүп, тигил тарапка да өтө тургандай кылып жетектейт. Шайтан эмне деп айтат? Жок, бир нерсе сага кечиримдүү. Бирөөнү кабыл алсаң эч нерсе болбойт. Бир нерсени кабыл алсаң, анан эки нерсени кабыл ала баштайсың. Мен бир окуяны окуп берейин. Шайтан жана жаман чымындарды шайтан жараткан. Эгерде шайтан чымынды жараткан болсо, анда жаман курт кумурскаларды деле шайтан жараткан болуп калат да. Мен ошого ишенем. Анда ошолордун баардыгын кармап жеген, азыктанган канаттууларды дагы шайтан жараткан турбайбы? Эгерде ошол жаныбарлар жаратып атса, анда шайтан адамды жаратай албай калат беле деп акырындык менен адамды да шайтан жаратты деген нерсеге алып барат. Кичинекей бир акырындык менен көзгө көрүнбөгөн, байкалбаган нерседен жаралып отуруп, анан чоң нерсе жаралат. Теннесси жана Вирджини деген штаттардын так ортосунда эки штатты бөлүп отурган границада, чек арада бир адам жашайт. Анан ошол жерде жайгашкан үйдө жашаган адам Теннесси штатынан салык жыйноочулар келип салык төлөгүлө дегенде, ал бат эле Вирджини штатына өтүп кетет дагы, мен тиги тараптагы адаммын деп өзүнүн бардык буюмдарын тигил тарапка өткөрөт дагы, салык төлөбөйт. Ал эми бул тараптан салык жыйноочу келе турган болсо, жок, мен тигил тараптагы адаммын деп салыктан качып кутулат. Ыйык жазууда дагы айтылгандай, бардык нерсени туура, анык таанып билгиле дейт. Сулайман дагы өз убагында миңден ашык аялдар менен жолугуп отуруп, жыйынтыгында ошол аялдардын бардыгы буркандарды жасап, бутка табынуучулук жаратылат. Жыйынтыгында ошонун бардыгы өнүгүп отуруп, израилдыктар ар кандай буркандарга табына башташат. Муса өзүнүн айткан сөзүндө бекем тургандыктан, аягына чейин толугу менен Мисир
жеринен Израиль элди куткарып чыгарып кеткен. Мисирден чыгуу 12-бөлүмдө Мисир жергесинен чыккан учурунда Кудай аларды өзүнүн аскерлери деп атаган. 12-бөлүм 41-аятта. Туура 430 жыл болгон күнү түн ичинде Теңирдин бүткүл кошууну Мисир жеринен чыкты. Израиль элине Кудай айтат, силер менин уулдарымсыңар деп. Ошол эле учурда бүткүл кошуун деп айтат. Кошуун же болбосо Кудайдын өзүнүн аскерлери. Израиль эли бардыгы 3-3төн бөлүнүп 12 уруудан тургузулушат. Сандар 1-бөлүмдү да чогуу ачабыз. 52-аят. Сандар 1-бөлүм 52-аят. Израиль уулдары өз станынын, өз туусунун жанында турушсун. Теңирдин каары Израиль уулдарына төгүлбөш үчүн лебилер өз стандарын жыын чатырынын тегерегине жайгаштырсын. 3 уруудан бөлүнүп отуруп, Жүйүт уруусу өзүнчө бөлүнүп, өз туусун тургузат. Түндүк жагынан, түштүк жагынан, батыш жагынан жана чыгыш жагынан Дан уруусу 4 жагынан тургандыктан 4 туусун көтөрүп, анан жаңы келишимдеги 4 жакшы кабарды көрсөтөт. Биз сиздер менен жакшы билгендей эле 4 жакшы кабар сөзү 4 өзгөчөлүккө ээ. Матай бул арстандын образын чагылдырат. Марк өгүздүн образын чагылдырса, Лука адам баласы, Жакан бүркүттүн образын чагылдырат. Израиль эли Мисир жергесинен чыккан учурда өз станынын, өз туусунун жанында турушу керек эле. Анткени Амалик элине, уруусуна каршы согушка чыгышы керек эле. Жаңы келишимде деле Муса Ыйсанын образын чагылдыргандыктан биз руханий күрөш менен күрөшүбүз керек болгондуктан Ыйса да бизди бардык шайтандын бийлиги астынан куткарып алат дагы, бизге өз тууну дагы көрсөткөн. Ышая китеби 11-аят. Ышая 11-бөлүм 10-аят. Ышая 11-бөлүм 10-аят. Ошол күнү мындай болот. Элдер үчүн белги боло турган жышайдын тамырына бутпарас элдер кайрылышат. Анын даңкы тынчтык болот. Ошол күнү мындай болот. Ашурда, Мисирде, Патросто, Кушта, Эйламда бардык элдин калдыгы кайрылып келет. Бардык тараптан Теңир тарапка чогулушат. Биз чындык үчүн күрөшө турган адамдар катары чакырылган адамдарбыз. Забур китеби 59-бөлүм. Забур 59-бөлүм 6-аят. Кудайдан корккондорго тууңду бер, алар аны чындык үчүн көтөрсүн. Кудайдан корккондорго тууңду бер. Алар чындык үчүн өз туусун көтөрсүн.
Ыйса көтөргөн ошол туунун астында чогулган адамдарбыз. Немис окумуштуусу мындайча сөздөрдү айткан: адам өмүрү кимге таандык ошого жараша өзгөрүлөт. Биз куткарылгандан кийин кимге таандык адамдарбыз? Ыйсага таандык адамдарбыз. Андан кийин максат кирет. Биз эмне үчүн жашап жатабыз? Ыйса Машаяктын даңкы үчүн. Ким менен жашайбыз? Теңир менен биргеликте. Куткарылган бир туугандар менен бир тагдырда, бир багытты, бир максатты көздөп жашаган адамдарбыз. Чындык үчүн тууну көтөргөн адамдарбыз. Жакшы кабар үчүн, чындык сөзү үчүн күрөшө турган адамдарбыз. Ырдын ыры 6-бөлүм 4-аят. Ырдын ыры 6-бөлүм 4-аят. 6-бөлүм 4-аят. Чогуу окуйбуз. Сүйгөн кызым, Тирса сымал сулуусуң, Иерусалимдей татынасың, туу көтөргөн кошуундай сүрдүүсүң. Теңир куткарылган адамдардын бардыгын сүйөт. Сүйгөн кызым, Тирса сымал сулуусуң. Израилде эң эле жакшынакай кооз шаар бул Тирса. Андан кийин экинчи орунда Иерусалим. Иерусалимдей татынасың, туу көтөргөн кошуундай сүрдүүсүң. Туу көтөргөн кошуундайсың. Туу көтөргөн кошуундай сүрдүүсүң. Шайтандан корккон кошуун ким? Тескерисинче биз Кудай өзү чакырып алган, өз туубузду көтөргөн, Кудай бекем тургузган жыйын. Жыйындын ичинде куткарылган ар бирибиз. Азыркы учурда бизди Кудай өзүнө кошуун катары, аскерлер катары чакырып алгандыктан жакшы кабарды таркатышыбыз үчүн чакырып алынган Кудайдын аскерлерибиз. Эми ошол бийик тууну бийик көтөрүп, жар салып, куткарылган адамдар катары башка адамдарга жакшы кабарды таркатып, алар да Кудайга таандык адамдар болушу үчүн биз кызмат кылышыбыз керекпиз. Бир нече аятты чогуу карай кетели, анан жыйынтыктайбыз. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 13-аят. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди. Биз анын сүйүктүү уулу аркылуу, уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Биз шайтандын бийлиги астында жүргөн элек, бирок сүйүктүү уулунун падышачылыгына өткөн адамдар болдук. Анын жолу кандай? Күнөөлөрүбүз кечирилгенде куткарылганыбызда асман падышачылыкка өткөн адамдар болдук. Демек, жакшы кабар таркатуу ушунчалык маанилүү экендигин дагы бир жолу эсибизге сала кетсек болот. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм 11-аят. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм 11-аят. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: силерге асман падышачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми сырттагыларга бардык нерсе үлгү насаат аңгемелер менен айтылат. Анткени алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да түшүнүшпөйт, кайрылышпайт, кечирим алышпайт.
кимде кимдин күнөөсү кечирилбесе, анда ал асман падышачылыкка бара албайт. Руханий согуш талаасында болуп тургандыгын адам өзү түшүнүшү керек. Биз үчүн эң маанилүү нерсе өлүмдөн кийин адам баласын эмне күтүп турат. Эгерде өлүмдөн кийин Кудайдын астына келе турган болсо, мен өмүрүмдө эң маанилүү деп эсептеген нерселердин баардыгы алардын маанисиз экендигин түшүнөм. Теңирдин алдына келгенде эң эле маанилүү нерсе бул жакшы кабар таркатуу, жакшы кабар үчүн сыйынуу, жакшы кабарды аткарылышы үчүн кызмат кылгандыгым, ошолордун баардыгы эң маанилүү нерсе экендигин түшүнөт. Эгерде ошолордун баардыгын түшүнө турган болсо, жок дегенде дагы бир аз кызмат кылып келсем жакшы болмок экен деген өкүнүчтөр гана калат. Ошондуктан азыркы учурда биз үчүн эң маанилүү нерсе эмне экендигин туура айырмалап билишибиз керекпиз. Азыркы айтылган сөздөрдүн баардыгын кыскача жыйынтыктай кете турган болсок, Мисирдеги Жусуптун убагындагы фараон бул Ыйсанын образын чагылдырган. Ал эми анын астында күнөө кетирген эки адам бүт дүйнө жүзүндөгү адамдардын баардыгы күнөөкөр экендигин көрсөткөн. Шарап сунуучу жана нан сунуучу экөө бирдей эле. Бирок ал эмнени кабыл алган болсо, ошол бойдон фараонго алып келген сыяктуудай эле жакшы кабар Ыйса Машаяк тарабынан аткарылгандыктан, ошону биз ошол бойдон кабыл алып, ошол бойдон башка адамдарга таркатышыбыз керекпиз. Эгерде ага өзүбүздүн аракетибиз, өзүбүздүн оюбуз кошула турган болсо, анда ал башка жакшы кабар болуп калат. Биздин жашообузда, руханий жашообузга да, денебиздеги жашообузга да баардык керектелүүчү нерсени Кудай өзү камсыз кылып берет. Ошондуктан фараон айткандай эле, Канаан жергесинде буюмдарыңардын баардыгын кыйналып алып келүүнү кереги жок, анткени Мисир жергесинде баардыгы бар. Ошондой сыяктуу эле асман падышачылыкта бүт баардыгы бар. Ошондуктан бул дүйнөдө келгиндин жашоосу менен гана жаша. Жусуп деген адам аркылуу бүт Мисир жергесин башкара турган бийлик бергендей эле, азыркы учурда Ыйса баардык адамдардын үстүнөн, баардык дүйнөнүн үстүнөн башкара ала турган бийликке ээ болгондуктан, биз дагы ошол бийликке ээ болгон адамдар катары жакшы кабарды элдерге жеткирип, Кудай тарапта туруп, Муса өз убагында Мисир жергесинде жашаган бүт Израиль элин чыгарып, алардын бир дагы нерсесин калтырбастан толугу менен алып чыккандай эле, биз адамдарга жакшы кабарды таркатып, бүт нерсесинен толук кандуу шайтан бийлиги астынан куткарылып, Кудайга таандык адамдардан болушу үчүн өз кызматыбызды аткарышыбыз керекпиз. Азыр биздин конференция өткөрүлүп жатат. Жалпысынан 7 съездге бөлүнө турган конференция өтөт. Биз дагы колдон келишинче асман падышачылыкка көптөгөн адамдарды ээрчите кете турган адамдардан болушубуз керекпиз. Асман падышачылыкта баардык сонун бизге керектелүүчү нерселердин баардыгы бар болгондуктан аракет жасайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн, үмүт тартуулап бизге жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Азыркы өтүп жаткан конференция эч бир кыйынчылыгы жок, аягына чейин баардыгы сиздин ырайымыңыз менен өткөрүлүшүнө жардам бериңиз. Көптөгөн адамдар сиз аркылуу чакырылып, куткарылып калышына жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.